Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу араб тилине кызыккан бир туугандар. Аллах Тааладан жардам сурап, Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Келип токтогон жерибиз Алиф жана Хамза. Алиф жана Хамза. Бул сабагыбызда алиф тууралуу кеп кылбайбыз. Биз алифти буга чейин өтүп келе жатабыз. Алфавитти жаттап жатканда эң башында алиф ба деп жаттадык. Жана ошондой эле мат темасында алифти өттүк. Алиф мат тамгаларынын бири. Алиф, вау, я үчөө мат тамгаларынан. Бүгүнкү сабагыбызда Хамза тууралуу кеп кылабыз. Хамзага берилген мисалдарды окурдан алдын кээ бир Хамзага тиешелүү пайдаларды айтып өтөбүз. Биринчиден Хамзанын махражы, Хамзанын чыгаар жайы. Хамза кай жерден чыгат? Тамактан чыгабы, же иштен чыгабы, же тилден чыгабы, же экеринден чыгабы жана башка. Хамзанын махражы тамактын ылдый жагынан ха тамгасы чыккан жерден чыгат. Демек, тамакта 3 махражы бар туугандар. Тамактын өйдө жагы, тамактын ортосу, тамактын ылдый жагы деп. Ошол тамактын ылдый жагынан ха менен деген Хамза экөө чыгат. Мисалдарын окуйбуз. Эгер бул Хамза, эгер сиздерге махражы кыйын болуп жаткан болсо, анда китептин эң башын ачып, алфавиттен кийинки эле алифке аракет коюп жазып койгон. А, И, У деп. Алифке аракет коюп жазган алфавиттен кийин эле ошол Хамзанын махражы. А, И, У деген ошол Хамза. Окуйбуз. Жуз У. Мына доммалуу Хамза. Жуз У. Фатхалуу болсо жуз А. Касралуу Хамза. Жуз И. Ал эми сүкүндүү болсо эмне кылабыз? Сүкүндүү болсо макул. Макул. Мына ушундай окулат. Демек, Хамзанын махражын билдик туугандар. Өтө жеңил. Хамзанын махражын баарыбыз эле айтып жүрөбүз. Алифти аракеттүү кылсаңыздар эле ошол Хамзанын махражы. Экинчиден, Хамза 4 сүрөттө жазылат. Хамза 4 сүрөттө жазылат. Алифке, вауга, яга жана өз алдынча мындай сүрөттө жазылат. Алифке жазылат туугандар. Фатхалуу же доммалуу болсо алифтин үстүнө коюлуп жазылат мындай болуп. Эгер касралуу болсо, И болсо алифтин түбүнө коюлуп жазылат. Вауга жазылат мындай сүрөттө, яга жазылат мындай сүрөттө. Ошондой эле сөздүн ортосунда келсе, мындай дагы сүрөттөрдө жазылып калышы мүмкүн. Бул яга жазылды деп эле айтылат. Андан соң төртүнчүсү мындай өз алдынча эч бир тамга кошулбастан жазылат. Демек, Хамзанын 4 сүрөтү бар. Мат тамгаларына кошулуп жазылат жана өз алдынча жазылат. Үчүнчүдөн, керектүү эреже, көп адамдар кыйналган эреже. Үчүнчү, Хамза кандай гана сүрөттө жазылбасын, окулушу бир эле болот туугандар. Анын харакатына гана карайбыз. Алифке жазылса Ага жакын болот экен, вауга жазылса Уга жакын болуп окулат экен деген нерсе жок. Алифке жазылбасын, вауга, яга жазылбасын, анын фатха, касра, домма, сүкүн деген аракеттерине карап гана А, И, У деп окуйбуз. Сиздер түшүндүңүздөр деп ойлойм, урматтуу туугандар. Анда эмесе азыр Хамзага берилген мисалдарды окуйбуз. Сиздерде Хамзасы жок, андан Хамза менен болушу мүмкүн. Амаро, Ямуру сөздөрү. Хамзасы жокторду таштап кое бериңиздер. Алар бизге кереги жок. Окуйбуз. Амаро, амаро, амаро. Ахоза, ахоза. Коро, коро. Мына бул жерлерде алифке жазылып жатат. Якро, Якроу. Ямуру. Ямуру. Сүкүндүү Хамза. Яхузу. Яхузу. Мамур. Махуз. Курия.
Куриа. Мына бул жерде яга жазылып жатат. Кори сүкүндүү. Кори. Мубтади. Мубтади. Мустахзи. Бул жерде бардыгы сүкүндүү. Вауга жазылганын карайбыз. Юмину. Юмину. Муъмин. Муаззин. Муаззин. Муаллиф. Муаллиф. Лю. Вауга жазылган, эки тең сүкүндүү. Лю. Коил. Коил. Коим. Саил. Маил. Раис. Биса. Биру. Саала. 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 Яс'алу. Яс'алу. Мас'ул. Бул жерде хамзадан кийин созулат. Себеби хамза доммалуу, андан соң сүкүндүү вав келди, демек мат болот бул жер. Мас'ул. Окуйбуз. Эгерде алифтин үстүндө сиздерде толкун сызыктар болсо, шаа, саа деген сөздөрдө, ал тажвидке тиешелүү эреже. Аны өз кезегинде окуйбуз иншаллах. Азыр бизге керектүүлөрү хамза. Окуйбуз. Шаа. Саа. Жаа. Яшау. Масау. Шиа. Шиа, жиа деген сөздөрдө сиздерде я жок болсо, ал ката я менен жазыш керек. Шиден кийин да я кеш керек, мат болуп созулуп, андан соң дагы яга жазылган хамза кеш керек. Шиа. Жиа. Яжиу. Юсиу. Мусиу. Шай'у. Фай'у. Мил'у. Мына өз алдынча жазылган хамзалар. Бур'у. Жуз'у. Қираатун. Су'у. Ясу'у. Ваду'у. Куру'у. Муру'у. Мат болуп созулат, андан соң хамза келип жатат. Муру'атун. Муру'атун. Ал-мар'у. Ал-мар'у. Имро'ан. Танвиндүү хамза. Имро'ан. Имри'ин. Имри'ин. Имру'ун. Имру'ун. Al-juz'u. Al-juz'u. Juz'aha. Juz'aha. Juz'iha. Juz'iha. Juz'uha. Juz'uha. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Аллах таалам бардыгыбызга илим жолунда жеңилдик берсин. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.